Мурдагы Бишкекте бийлик менен жарандык коом ортосундагы мамилелерге арналган тегерек стол болуп өттү жана ага белгилүү саясаттануучулар, аналитиктер, журналисттер катышты. Негизги жыйынтык жарандык коом менен бийлик бири-бирине душман болбостон өнөктөшүп аракеттенсе, ошондо гана коомдо чыныгы демократиялык өнүгүү болот. Азыркы пайда болгон кырдаалдын ар башка себептери айтылды жана алардын бири катары тышкы фактор дагы белгиленди. Анткени азыр Кыргызстанда кабыл алынып жаткан чет өлкөлүк агенттер же эркин маалымат каражаттарына каршы кабыл алып жаткан аракеттер менен мыйзамдар Орусиянын мисалы менен жасалып жатат. Анткени Орусияда андай мыйзамдар мурда кабыл алынган жана азыр катуу иштегендиктен абдан опурталдуу абал пайда болду. Бирок Украинадагы согушту баштаган Орусия абдан чоң геосаясий оюн ойноп жатат жана анын амбициялары дагы өтө жогору. Кыргызстан аны туурайм десе жана коомдо кастык пайда болсо, коомдун ар башка бөлүктөрү ортосунда кастык болсо, ал кыйроого алып келиши мүмкүн.